Жашоодо максат коюп жашоо бул бир ийгилик. Ал эми ошол максатты багындырып, ага жетүү бул чоң жетишкендик. Эч кандай тоскоолдуктарга, оор кыйыштарга карабастан максатына жетип, ийгиликтүү ишкер боло алган инсандар туурасында Демилге көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Бала бул жашоонун маңызы. Бала бар үй бүлө бүтүн жана бактылуу. Бала кайсы бир ишкердиктин башаты да болуп калышы мүмкүн. Дал ушул өзүнүн балдары үчүн эң мыкты шарттагы бала бакча издеп жүрүп, аны өзү ачкан ишкер айым Элиза Калмаматова бүгүнкү берүүбүздүн коногу. Элиза Калмаматова Жемчужинка бала бакчасынын жана жалпы билим берүүчү жеке мектебинин жетекчиси. Ош облусунун Алай районунда төрөлгөн. Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинин бүтүрүүчүсү. 34 жашта үй бүлөлүү 3 баланын апасы. Элиза Калмаматова бүгүнкү күндөгү ишкердигин башында балдары чуңганы жасоого мажбур болгон. Бала бакча жана жеке мектеп ачууну жаштыгында таптакыр элестете да алган эмес. Сиздин күн сайын ошол күнүңүз таңертеден ушу бала менен башталат экен. Кандай баштап аласыз жумушуңузду? Биздин күнүбүз ошол жумуш эртеден эле бала менен башталат, балдар менен башталат бала бакчадан. Анан ушул жерде келип, балдар менен кантип атышат, кандай келишти, ошолордун баарынан кабар алып, ушул жерден бала бакчадан башталат. Ушул сизге бала бакча ачуу Демилгеге качан келип калган, кантип ишти баштап алгансыңыз? Анан эми бизде иш баштоо өтө эле оор да. Ошол ишиңизди кантип баштагансыз? Ошол боюнча айтсаңыз. Эне болгондон кийин балдарыңды таза, ден соолугу чың, жакшынакай болушун каалайт экенсиң да. Анан ошолор кичинекей кезинде эле бала бакча проблемасы башталганда эле ошол түйшүк менин дагы мойнума түшө баштаганда эле ойлоно баштагам, буларды кайсы жерге орноштурсам, кандай кылсам депчи. Анан ошодон улам ошол кичинекей болсо да өзүм педагог болгонума байланыштуу болуш керек. Балдар үчүн кичине бир бала бакчасын уюштуруп, ошодон баштасам, өзүмдүн деле балдарым жакшынакай каралмак деген ойлордон улам келген да. Биринчи жолу бала бакчаны ачканда жанагы Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндө биз ал жерде жашап турганбыз. Медресе айылында өзүбүздүн үйдөн баштаганбыз. Ошол жерден 2013-жыл болчу. Балдарды өзүмдүн эле балдарыма кошуктуруп, башка балдарды карап, башка тарбиячыларды алып, жардамчыларды алып, анан ошондон иш башталган. Биринчи иш. Ушул үйдө да бала, жумушта да бала, анан ушул баладан чарчап кетпейсизби кээде? Бала деп жашап келатабыз баарыбыз. Баладан чарчаганды мен элестете албайм. Педагог болуп ушул чөйрөдө өсүп, ушул чөйрөдө айлана тегеребиз бала болуп жүргөн үчүн Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр миң мерте балдар менен эле келатабыз. Биринчи бала бакча Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө ачылган. Ага 1 жылдан ашык убакыт болгону оңго жетпеген бала тарбияланган. Элиза айым ага нааразы болбой, баарына канаат сабыр кылып, пайда таппай жаткан үчүн өкүнбөй, дагы да изденүү үстүндө жүргөн. Ишкердик жаатында сөз кылсак, ошол сиз иш баштаганыңызда эле бакчага дароо эле бала толуп кетпейт, анан башында кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Бала топтоо оор болбодубу? Өтө туура суроо. Аябай кыйынчылыктар көп болгон. Мен 1 жыл десем жаңылышпайм. 1 жыл аябай кыйналганбыз. Башында эле силер айткандай бала толуп кеткен эмес. Бала аз болгон. Аны карап, баарына чыдап, жана бирине жеткирсең, бирине жеткире албай каласың дегендей. Ошол маселелердин баарын чечүү бул башында аябай эле кыйын болгон, оор болгон. Бир аз пайыз менен акча алып, ошол акча алган акчаны кайра чыгабы, чыкпайбы деген дагы
орустар айткандай рискованный иш болгон да. Анан албетте аны чыгарып, бул чыгарып десе эле ушул прибыльный жакшы бизнес экен деген мааниде эмес. Ал жерде дагы өтө көп жоопкерчиликти талап кылган учурлар көп болгон. Себеби күндөп түндөп түнү 12-1ге чейин ошол бакчада болуп дегендей башка тарбиячыларды, жакшы тарбиячыларды тапканга чейин өзүм тарбиячы болуп туруп ошол жерде ар бир балага көңүл бөлүп алып, жанагы сапатын жогорулатып гана анан ишти жакшы кылганбыз деп айта алам. Ал мезгилде билесиз да, мына жеке менчик билим берүү жайлары такыр деле жок болчу, биринеки болуп, анан элдерге, ошол ата энелерге сиздер мондай айына 5 миңден эсе алар кандай кабыл алып жатышты? Анан алгачкы ошол ишиңизде колдоочулар ким болгон? Колдоочулар албетте жакын адамдарың болот. Бул үйдөн башталат. Эгерде ошол тем более жана аял киши баштаган жумуш болсо, аял кишинин идеясы менен башталган нерсе болгондон кийин жолдошу макул болуш керек бул нерсеге. Жолдошу жана мен кошо турган кайын журт, кайнене, кайната дегендей үйдөгүлөрдүн демилгеси менен, үйдөгүлөрдүн жардамы менен ата эне ошолордун баары эле сен педагогсуң, сенин колуңан келе турган иш экен, ошол сен кыла аласың муну деген дем күчтөр болсо керек го. Анан тажрыйба жаатында именно ошо педагогика системасында менден улуу болгон эже агайлардын баардыгына эле баргам, баарынан эле кеп кеңеш сурап, мынтсем болобу, антсем болобу деп мындай жол көрсөткөн адамдар көп эле болгон. Бакчадан анан мектепте кошпачу кандай болуп калды? Ошол мектеп менен бакчанын айырмачылыктары деги эле ушул билим берүү тармагы башка тармактарга караганда бир топ оорураак жана жоопкерчиликтүү болгон үчүн сиз жоопкерчиликтүү көтөрүү сиз үчүн кандай турат? Бала бакчаны 2013 жылы ачкан болсок, анда 10 айлык балдар деле келе баштаган. Башында 10 ай баса элек балдар да эми. Андан кийин 1 жашар, 2 жашар, 3 жашар, 4-5 жашар булардын баарын тайпа-тайпага бөлүп алып аларды ошол 2 жыл иштегенден кийин 2015 жылы жанагы биз чоңойткон балдарыбыз мектепке бара турган маалы келип калган да. Анан ошондо буларга мектепти эле ачып өзүңөр эле улантпайсыңарбы деген ата энелердин сунушу аркылуу болуп калган да. Анан ошол ата энелердин сунушу аркылуу мектепти деле ачып жибердик. Бирок мектепти ачкан дагы бул бакчаны ачкандан 10 эсе кыйын болду деп айта алам да. Себеби башында экөөнү тең айкалыштырып алып кетиш, экөөнү тең көңүл керек, экөөнү тең убакыт керек, экөөнүн ортосунда чуркаш деле аябай кыйынга турган башында. Автоңуз акча төлөп аткандан кийин мондой тамак бербейсиңерби, мондой сабак өтпөйсүңөрбү деген талаптар жөнөкөй мектепке караганда көбүрөөк. Ошол учурда сиздерде ошол талаптарды аткарганга кандай аракет көрөсүздөр? Талаптар албетте көп болот. Аны биз туура кабыл алабыз. Балдарга акчасын берип ата эне аракетин кылып аткандан кийин ал ата эне сөзсүз түрдө сапаттуу билим алсын дейт, таза жакшынакай жерде жүрсүн дейт. Анан албетте алардын талабын биз сөзсүз түрдө көңүлгө алып, мен иштеген азыр мектеп ачылып иштегенибизге 3 жыл болду да. 3 жылдан бери мен айтат элем, андай тамак ашыбыздан же башкадан бир өтө орой мамиле жасалып, же болбосо орой бир айтылган биздин ушу мекемеге каршы бир эмелер болгон жок. Эми болбой эле койсун деп айтам мен, себеби баягы аз болсо да мен дайым эле айтып келем, сапатына көңүл буруш керек депчи. Аз болсун, жакшына болсун деп эле келатабыз. Ошон үчүн баланы деле өтө көп алып алган жерибиз жок. Ошол территорияга ылайык, класстарга ылайык, кандай болуш керек болгон болсо талап ошондой эле болуп келатат.
сизде жакшы да сөз айтылат, жаман да сөз айтылат, эми иш баштагандан кийин анан айрым учурларда баягы кээ бирлер сындап да кайтышы мүмкүн. Ошол ишиңен баягы ийгилик чыккычакты ар кандай кептерди угасың. Ошол учурларда кандай чыдап, ошол сөздөрдү көтөрүп, анан кандай кабыл алып жаттыңыз? Мен мындай айтат элем да, ар бир эле тармактын өзүнүн түшүгү болот да. Мисалы, медиктердин деле ошондой түшүктүү ишин билебиз, башка бизнестердин, архитектордун деле, башканын деле дегендей, анан педагогдордун деле өзүнчө түшүгү болот. Эми бул нерсеге мен мындай деп жооп берет элем да, өзүм педагог болуп, өзүмдүн баягы кесибимди сүйүп, ардактап, ошол кесиптин аркасында жүргөн үчүн мүмкүн кээ бир кыйын деп айтылган нерселер мен үчүн оңой туюлгандыр. Оңой болбосо дагы оңой чечишке аракеттер болгондур деп айтат элем да. Анан эми ар бир кесип ардактуу. Бул кесиптин артынан ошол нерселерге жетишип, ошол кыйынчылыктарды өтүп, кечип, кыйын кезеңдерди келатабыз деп айта алам да. Мектепке келген окуучулардын саны бүгүнкү күнү жылдан жылга көбөйүүдө. Бул ичкердин жумушун дагы да илгерилетип, ага мыкты жыйынтык берет. Бирок бала көбөйгөн сайын анын жоопкерчилиги дагы артууда. Ар бир баланын өмүрү, саламаттыгы жана келечеги үчүн мектеп жетекчилиги жоопту. Элиз айым, айтсаңыз, сиздерде ошол сапатка көбүрөөк маани берет экенсиздер, ошол бүгүнкү күндөгү сиздердин окуучуларыңыздын билим деңгээли кандай болууда? Билим сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Бул үчүн кандай иш-чаралар аткарылып жатканын айтсам, анан башка мектептер менен же баягы башка мектептердин арасында болгон нерселер, ал жеке менчик мектептерде андай нерсе көп эле каралган эмес, бирок биз былтыр ушул нерсени мындай кылып чечтик да. Бизден ар кандай учурлар менен которулуп кеткен балдарыбыздын анча-мынчасын бир 10 чакты баланы чакырып туруп кеткен мектептерден. Анан өзүбүздүн балдардын 1 жылдык жыйынтыгын ошолор менен олимпиада аркылуу билип алдык да. Аларда 1 жыл кандай болду бала, бизде кандай болду билим сапаты. Мектепте бүгүнкү күнү ушул билим берүү жаатында спорттук маселесине кандай көңүл бурасыздар? Жетишкендиктери кандай болуп жатат? Спортко балдар биринчи эле күндөн, ошо эшикти аттап келген күндөн эле физкультура деп коет, дене тарбия. Ошо дене тарбия сабагы кирет. Өзүбүздүн жанагы спорт залыбызда, кичинекей спорт залыбыз бар. Ошол жерде анан мындан сырткары ирим бар. Таэквондо ирими. Ал иримге болсо жанагы балдар сабактарын кылып бүткөндө, аткарып бүтүшкөндөн кийин түшүп ошол иримге катышып, каалагандай ушул жерде жана өзүнүн формаларын кийип алышып, өздөрүнүн мастери бар, ошол мастер менен кадимкидей машыгып чыкканга мүмкүнчүлүк алышат. Учурда сиздерде канча бала бар, анан алдыга койгон максаттарыңыздар кандай болуп атат? Аларды мына олимпиадага катышуулары кандай жүрүп жатат? Ошол туурасында кичине айтып берсеңиздер. Ар бир адамдын ар бир башталган нерсенин сөзсүз алдыга койгон максаты болуш керек. Мен ошентип ойлойм. Анан жетекчи катары айтат элем, алдыга койгон максаттарыбыз өтө жогору. Ошол мектепти кеңейтип, келген суроо талаптардын баарын аткарып, жакшы бир сапаттуу, өзүнүн бутунда жакшы турган мектепти кең кесири ата энелер дагы келип кете турган жакшы бир мектеп кылып улантырууда. Күнү бою ишкердик жаатында эмгектенген айым эми үй бүлөсү үчүн кам көрүүсү зарыл. Башкалардын балдарына тарбия берип келген айым үйүндө да мээримдүү эне, сүйүктүү жар болуу аракетинде. Анан эжеке айтсаңыз, ошол үй бүлө жаатында жолдошуңуз мына жумушта иштегендиктен, өкмөттүн жумушунда сиз көпчүлүк учурда жумушта болот экенсиз дагы, анан балдарыңызга кайсы убакта көңүл бурасыз? Анан бир эле убакта ушул жумушту дагы, үй бүлөнү дагы бирге алып кетүү аял киши үчүн оор эмеспи?
ал нерселерди айкалыштырып алып кетиш деле кыйын эмес. Кечке ушул балдардын жанында балдар менен жүргөн үчүн ошол эле нерсени келип, бирок баары бир кыйынчылык туулат деп айтсам болот. Баягы эртеден кечке жетекчи болуп жүрүп, анан башында буларга жана ошо жетекчилик мамилени эле кылып жүргөндөй туюлчу да. Анан азыр бара жок, буларга энемен го деген нерсе дагы болуп калат да. Анан үйгө келгенден кийин кадимкидей эле баарыбыз жана үйдөгү чарбагалар менен алек болуп, балдар менен кошо ойноп, тамак ашын берип. Балдарыңызга кандай энесиз, жолдошуңузга кандай жар болосуз? Анан көбүнчө сиз дагы жумушта болгон үчүн балдарыңызга эмне кылып бере атам деп ойлойсуз? Анан келечекте дагы кандай ушу балдарыңыз үчүн кандай иштерди аткарайын деген максаттарыңыз бар? Адам талыкпай эмгектениш керек. Ошо талыкпай эмгектенгендин артында бирдеме сөзсүз болот да. Күндө кылган жумушту деле, күндө аткарган жумушту деле, эртеден кечке аткарган жумушуңун деле бир майнабы чыгат да, сөзсүз түрдө. Мен эмне жумуш аткардым, мына жумушту аткардым деп ошол аткарган жумушка өзүң купулуң толуп, ушуну аткардым мен деп. Анан жана айтып кеткендей эле, мектепте айтып кетпедим да. Ар айда, жумада деле эмне жумуш аткардык деген да өзүбүзгө отчет нерсе болот да. Ошол нерсени ушу үй бүлөдө деле аткарып келатам мен. Элиза айым, айтсаңыз, ошол ишкердик жаатында адамды эң бир жакшыга, ийгиликке бир алып баруучу жакшы сапаттар кайсылар деп ойлойсуз? Адамды ийгиликке жетелеген жакшы сапаттар аябай көп болуш керек деп ойлойм менчи. Анан бирок ошолордун арасында баягы эң эле жакшысы, эң жакшы сапат деп эсептелгени менимче эмгекчилик да. Бул күжүрмөн эмгектин жана передачанын башында деле айтып кеттим. Эмгек, талыкпаган эмгектин артында көп нерсе турат да. Муну биз өзүбүз да байкабайбыз, сезбейбиз, бирок ушул нерсе, эмгекчилдик көп нерсеге алып келет. Эмгектениш керек, көп эмгектениш керек деп ойлойм. Анан чындык, айткан сөзүнө тургандык, калптын казаны кайнабайт деп коет го, бул нерсе аябай чындыкты талап кылган нерсе деп ойлойм менчи. Анан айтканыңда туруп, айттыңбы, жана айтылган сөз атылган ок дегендей айттыңбы, аткарышың керек. Анан ошол эле учурда бул бизнести артка тартып, тескерисинче ар дайым ушул ишке тоскоолдук кылчу адамдагы эң жаман сапаттар кайсылар деп ойлойсуз? Жалкоолук. Тескерисинче айтканда да, жалкоо адамдын менимче иши жүрүшпөйт болуш керек. Анан калп айткан адам. Бул ушундай нерсе экен, мен билбейм, антип бизнес жаатында же башка жааттарда деле баардыгында эле деги эле ишим алдыга жылсын деген адам калпты кошуп коюш керек деп ойлойм да. Анан бул акырында бизге айтса келсеңиз, ошол ишкердик жаатында деги эле бул каржы сабаттуулук деген түшүнүктү кандай түшүнөсүз? Анан жаш ишкерлерге, жаңы бир ишти баштап аткан адамдарга берчү кеңешиңиз? Кайсыл жумушту болбосун, өтө жакшы билсең, өзүң жакшы билип, өзүң сүйүп ошол жумушту, мен ошол жумуштун артынан түшүп аткарам, аягына чыгарам десең, анда сабырдуулукту деле берет Кудайым. Сабырдуу болуп, башка болуп, бүт жанагы айтып кеткендей эле жакшы сапаттарга ээ болуп аласың да адамчы. Ошого менин оюмча өзүнүн ишин, жумушун сүйүп, анан жакшы билиш керек. Чыныгы ишкер болуу үчүн кандай сапаттар керек деп көпчүлүк ойлошот. Бирок эч ким бизнесмен болуп төрөлүп калбайт. Ал үчүн адам өзүн өзү тарбиялоосу талап кылынат. Айрымдар бизнесмен болуш үчүн эң биринчи чечкиндүүлүк жана өжөрлүк керек десе, ал эми айрымдар максат жана аракет керектигин айтышат. Чыныгы
ишкер болуу үчүн мыкты сапаттар аздык кылат. Ал үчүн тынымсыз изденүү жана демилге керек. Кийинки берүүдөн жолушканча саламатта туруңуздар.